Урматтуу достор, биз Шерине аттуу сериалыбызды 7-нчи квартал командасы менен баштадык. Режиссер Эрмек Талайбеков, сценарист Эрмек экөөбүз. Башкы каармандар мен, Динара Багышбаева, Гүлжигит Калыков, Алтынай Эмилбекова, Самат Эркинбеков жана Айзада Жамбылчы. Сценаристтерде да Белек Тургунов бар. Есть. Камера. Есть. Алтуха качество. 7-ci серия, 7-ci сцена, кадр 1, дубль 2. Начали. Кара. Эт дегенди мынандай кесиш керек. Кара. Ичке кылып кесесиң, чипсыдай кылыпчы. Ана. Потом толук жинисиң го сен. Не? Бир армияга тамак жасап атасыңбы? Бул бир жумалык биздин этибиз. Просто байкан эт жок, тамак ичпейт да. Стоп. Учурда биз режиссер Эрмек Талайбековдун үйүндө кайсыл серия? Кайсыл сериал эле? Сериалдын аты Шерине деген сериал. Шерине. Бул телеканалга каяка чыккан сериал? Каналга да чыгат, YouTube'да да чыгат. Команда менен тааныштырып бердиң, Кел анда Алтынбек Казакбаев да ушул 7-нчи кварталдын өкүлү команда менен тааныштырып өтсүң. Баары менен. Кие алайынбы де? Мына бияк костюмер. Костюмдарды кийимдердин костюмдарын полностью чыгарат. Мына костюмдарды биякта салып үтүктөп, үтүк бар резко үтүктөп берет. Мына бул деген бияк негизи камок болчу могу үй. Камок болчу. Магазин болчу. Магазин Эрмек бекен магазини. Бул магазинди художниктер жасаган. Полный комната кылып художниктер жасаган. Мондай эме баарыңар да эсиңде. Жаштык кезде эске салат го чечкен. Ооба. Мына бул главный художник Элдос Братчика биздин командада 7-нчи кварталда. Художник, сүрөтчү. Мага окшош. Бул Нуркул художниктин помощниги. Негизи Нуркул любой жумушту аткара берет. Универсал. Мен да универсал. Сөзүм менен ошондой. Ошо жакшы күлдүрөт командада. Бул Динара биздин главный героина. Главная героина этого фильма это я. Силер бакында бастыра келип эле тартып берет турбайсыңбы? Бул деген Динара жүдөп калды деп ойлобогула, бул образ. По сценарию кетип атабыз. Сценарий боюнча ушундай. Динараны жүргөнүн баары эле билет да. Ооба. Эмне мен постоянно жүдөп жүрөм да. Биздин пат жок, жашынакай. Аябай. Кембагал үй бүлөнүн келини болуп ойноп атам. Менин күйөөм Эмиль Эсеналиев үйгө ошо акча таап, эт алып келбейт. Ошону айтып коеюн дедим эле. Фильмге кимдин чакыруусу менен келип калдыңыз? Ушул Эрмек жана Эмиль байкенин чакыруусу менен келдик. Азыр кандай мындай тасма тартылуу учуру кандай болуп атат? Кутулуңуз катып атабы? Буга чейин эми толук метраждуу тасмаларда жаратып жүргөнсүз. Сериалга биринчи жолу болуш керек. Ооба, бирок толук тасмада эле тартышат экен. Профессионалдар бекен? Туура жок. Мурункуларда допускать этчи мындай өткөрбөй атат. Жок, мурункуларда дагы допускать этпейт эле. Айтайын деген сериал деген бул дагы чоң эле кинодой тартылат экен деген. Оор эле болуп атат. Канча дублга оор эмес, эми жеңил, жакшы эле, дагы шүгүр. Айтайын деген кандай чоң кино тартылса, сериалдан куддум ошентип эле тартышат экен деген. Эптеп эмес. Негизи деген сериал киного караганда оорураак тартылат да. Анткени деген сериал могу кетирет да башламан болчу. А кинода Сенден бирөө сурап атабы? Мен интервью эмне бузуп атасың? Эч ким сенден сураган жок, мен интервью берип атам. Профессионалдуу актриса катары. Дегеним, деп эле. Профессионалдуу актриса катары канча гонорар алып атасыз? Бул деген секрет. Айтышка мүмкүн эмес. Шурап койсоңуз деле болот акыры. Мүмкүн эмес. Саламат биздин звукач, звукту жаздырат, звук оператор. Качественный үндөрдү жада калса пучоктоп уктайт окшойт эми петляларды. Алдайын жанында. Анан биздин монтажер бар, Азып Беке. Могу монтаждарды кылган, сүрөттөрдү көрсө болот.
Санчик Байкалда турат еді. 9 дагы бар. Bu комнаттарда жасаған художник жаңағы. Замондайлар деп жасаған художниктің работалары да. Бираларды полный. Художник тап келіп полностью шуны оқаттарды художник тап келген. Жада қалсам оны ескі оқат барлары. Оққанлары эле. Бұл Бақай. Мен Бақайдың помощник болдым. Азыр деген помощник оператора. Бақайды монтип жөнөтөбүз. Главный оператор биздин. Сенден кичүү окшойт. Жоқ, экөөбүз группалашпыз. Бұл Кукаже. Кукаже экинчи режиссер. Полный ушул команданы телит. Чакай кирбеткен. Кыз Жаңыл деген кыз. Жамал. Моя ассистентка. Бекзада апашкам мен. Өкүл апа. Естественный нерселерди аябай жакшы көрөсүз. Сиз ушундай поварлык кызматты аткарып атасыз. Жоқ. Реквизит. Бул үйдүн кожоюну да апашкабызчы. Анан бизге жардам берип атат. Эмне каякта турат? Холодильниктерде. Айтор сайыстагы кымбаттап кетти. Кымбат сайыздерди берип атканчы. Камера. Есть. 6 серия 9 сцена кадр 1 дубль 4. Начали. Стоп. Эми бул киши тааныштырууга деле муктаж эмес, анткени баарыбыз тааныйбыз. Бул сериалдын башкы режиссеру. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жаңы проект баштап атыптырсыздар, сериалды биринчи жолу катып атасыздар, э? Окшоп атат, кандай болот? Буюрса окшор эле да. Окшор атпы билбейм. Монтаждан көрөбүз. Сериалдын аталышы дегенде сериал эмне тууралуу бир кыска маалымат берет. Шерине деген сериал. Бул жакта 3 дос тууралуу ар кандай образда болот. Эмилия Саналиев, башкы каармандарда да кетейин. Эмилия Саналиев, Гүлжигит Калыков, ырчы жигит, анан Самат Эркинбеков. Не ырчы, не вайня бу. Бүт тармакта жүрөт болушу. Бүт тармакта жүрөт. Азырынча биз комедия тартып атабыз. Бул фильм деле комедия, семейная комедия, бирок ичинде драма дагы бар. Ичинде социальный проблемалар дагы чагылдырып кеткенбиз. Жөн эле күлбөстөн ичинде мындай жакшы ойда бекитилген жерлер бар. Сериалдын ичинде Бар. Жатасың арадан. Ушинтип бересиң, Ошто көбүрөөк жатат экен да. Кир болуп эле сурай берет экенсиңер ар менен. Ана, шок. Динара Багышбаева сизняк болуп кеттиби? Интервью бербей калды. Съемкадан кийин чарчап зор ойлойн деп жатсак, эмне кылтасыңар деп кир болдум. Согун жумайда аткансыздар, Так, делатасың. азыр журналисттик кесипте бул жигит алкайт жана Алтынай Эмилбековадан интервью алат, Саламатсыз Алтынай эже. Алдыга койгон максаттарыңыз кандай дейт? Кинодогу образыңыз жөнүндө и как попали на этот проект? Кинодогу образым бай билен кожойкеси. Жашоодогу эле. Жашоодогу да эмес, жашоодо карапайым. Алтыга мониторчу мына рабочий ролго до пандемии негизи Том коюп жатса, тартып атышат, Кичине барасаң, мына кыз метти отуруп, мына жермен тарт, мына жерге. Десе ошо жерде мына суулуп тартпаса, шуалып, чарчап мен деп жатсам, кандай анан ощущение кинодон деп. Камерасы менен нервап келип алышыптыр. Сен идиштерди жыйнап атсаң барып тап кетишкен, мен айтасың. Сиз гомити жыйнап атсыз, мен чарчап просто былжырап жатсам. Терле. Пандемия. Негизи сериал пандемия. Пандемия болуп тартылбай калды азыр. Мен кайра. Келеркилерин алмаштырып коюп мен ордунда калдым. Шетте. Эме
телефон номериңизди айтпасаңыз деп. Алтынай Эмилбекова бул проектте Алтынай Эмилбекова келгенде баардыгы аябай жакшы иштеп калат. Ошо. Рахмат. Көп суроо даярдап келген жанына келгенде жаман болбойт. Рахмат. Бактысыз айыл.